Өзүм орусча айтканда пострадавший дольщикмин да. Убагында салынып жаткан стройкомпанияга алданып калып, 12 микрорайондо дагы бир долгострой бар экен. Бактияр Бакиден суралы, чөз объект. Бул жерде камерасы менен кирип аткан убакта карточкалар бар экен. Face ID. Ушунусу мага аябай жагат, аябай ыңгайлуу жасалган. Дольщиктер бизге жаловаться эткен убактында айтып калышат да, эски лифтти оңдотуп эле алып келип коюп койду депчи. Мен кардар катары келсем, эмнеге бул батирдин эмесин карашым керек. Көңүл буручу нерселерби? Ооба. Салам достор, бүгүн биз ОСК Кыргызстан YouTube каналындабыз. Сиздерге бүгүн 12 микрорайон боюнча обзор жасап беребиз. Сиздер менен мен, Калмурзаева Роза жана биздин кыймылсыз мүлк адиси Кайрат Шишенов. Кайрат байке, өзүңүз боюнча тааныштырып кетсеңиз, кыймылсыз мүлктө канча жылдан бери иштеп жатасыз? Мен атым Кайрат Шишенов. Бул тармакта эмгектенип келем. 3 жыл болду. Өзүм образованием боюнча энергофакты бүтүргөм. Кантип кыймылсыз мүлк менен иштеп калдыңыз? Өзүм орусча айтканда пострадавший дольщикмин да. Убагында салынып жаткан стройкомпанияга алданып калып, анан ошол себептен бул тармак мен үчүн аябай кызык болуп, анан мындайча айтканда ичинен бүт баарын изучать этип чыкканга, мындайча айтканда түрткү болду да. Анан ошентип бул сферага аралашып кеттим. Бүгүн биз 12 микрорайонго келдик. Ушул 12 микрорайон боюнча кандай маалыматтарыңыз бар? Эмне жөнүндө айтып бере аласыз? Курулган үйлөр боюнча, курулуп жаткан үйлөр боюнча балким. 12 микрорайон бул южный микрорайондордун эң акыркыларынан болуп саналат, акыркы болуп салынгандардан. Бул жерде 70% Союз убагында салынган үйлөр. Бул деген 105 менен 106 сериялар. Панельный үйлөр. Кийинчерээк уже 30%-ын бош жердин баарына уже жаңы стройкомпаниялар алып жаңы үйлөр салынды. 106-105 сериялар. Ошондо бул жерде баягы эски панельный домдор көбүрөөк курулган экен, туурабы? 70%. 70%? Инфраструктура боюнча кандай бүгүнкү күндө бул жакта? Коммуникациялар боюнча? Эми ал жагын эслей ала кетсек, коммуникация жагынан эч кандай проблема жок. Бүт баары мындайча айтканда централизованный да. Отоплениеси центральный, газ бар бул жерде. Айрым эле өзгөчө бир үйлөргө эле кирбей калган болбосо, так көбүнчөсүнүкү бар. Инфраструктура бул микрорайондо аябай өнүккөн деп эсептейм. Бүт эң керектүү деген мектеп, садиктер, магазин, кафе бүт баары мындайча айтканда жакын жайгашкан да. Жөө азыр эле кыдырып эле микрорайондун ичинде эле жүрө берсе болот. Бул жерде сейилдөө паркы бүгүнкү күндө барбы же жокпу? Интернет булактарынан угушум боюнча жакын арада именно ошо 12 микрорайондор тургундары үчүн ботанический садка өтүшү жеңил болуш үчүн көпүрө салынат деп атат. Ошондо көпүрө салынып калса, 12 микрорайондун тургундарына өтө жеңилдик болуп, паркка барып сейилдегенге сонун мүмкүнчүлүк боло турбайбы, Ооба, буюрса мамлекет ошол жагын иштеп чыгат жакын арада. Анда эмесе Кайрат байке, ушул 12 микрорайондогу жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн бир квартираны көрсөтүп бере алам деген болчуңуз, ошону анда бизге көрсөтсөңүз, биздин кардарлар үй сатып алып атканда эмнеге көңүл буруш экендигин билсин. Макул, жүрүңүздөр, көрсөтөйүн. Жүрүңүздөр анда. Ошондо бул самолетту көргөндө эле бул 12 микрорайондо экендигибизди билсек болот экен да, Ооба, жумушта бул жалгыз самолет микрорайондун арасында турган. Ошондо биз азыр кайсыл батирди көргөнгө келип жатабыз? Биз ошол эле жана айтып кеткендей эле жаңы салынган үйлөрдөн Елизавета стройкомпаниянын салынган үйү бар. 2018 жылы эксплуатацияга өткөн. Бул жерде жайгашкан. Азыр ичин, сыртын, коросун бүт баарын көрсөтөбүз. 12 микрорайондо дагы бир долгострой бар экен. Чын айтканда билбейт экен, кандай кийим куруп, неге курула бүтпөй калган объект. Бактияр Бакиден суралы, чөз объект. Азыр ошондо ушул үйдөн батирди көрсөтөбүз, Ооба, ушул жерде жайгашкан. Сон район экен, чын айтканда, бирок бизге сразу менин көзүмө көрүнүп атканы бул үйдүн коросу жок деле экен да. Мындай сразу карап койсоңуздар болот, үй жакшы курулуптур, түшүптүр, бирок коросу абдан кичине, жаш балдарга ойной турган жерлери өтө аз экен. Бул жактын деле коросун көрүп койсок, Ооба, если бул үйгө салыштырсак, бул жерде коросу чоң, полностью мындай курчалган, детская площадкасы бар ичинде. Келатып байкадыңар, бул жерде подземный паркингтери бар, эки жерден кирет. Үй өзү 10 этаждуу, жана айтып кеткенде 2018 жылы салынган, монолитный конструкция да. Азыр дальше кирсек, квартиранын батирдин өзүн көрсөтөйүн.
Жүрүңүздөр анда кирип көрөлү. Ооба, бул экинчи подъездде жайгашкан квартирабыз. Бул жерде камерасы менен кирип аткан убакта карточкалар бар экен, Face ID. Аха. Мындайча айтканда. Бул жерде велосипедтерге койгондагы жерлери бар турбайбы, бул жер? Ооба, ушунусу мага аябай жагат, аябай ыңгайлуу жасалган. Коляска, велосипедтерди коюп койгонго мындайча айтканда чоң жер бар да. Биз курулуш компанияларын көргөндө, баягы дольщиктер бизге жаловаться эткен убактында айтып калышат да, эски лифтти оңдотуп эле алып келип коюп койду депчи. Бул жердеги лифт боюнча эмне деп айтасыз? Эми бул жердеги современный лифт белгилүү фирманын атында, Fuji японский. Ал жагынан эч кандай маселе жок. Жакшы лифт экен. Ошондо биз азыр 4-этажга келдик. Площадкада 4 квартира жайгашкан бул жерде. Көз көрбөй калды го вообще эле. Анда эмесе батирдин ичине кирдик. Батир боюнча айтып берсеңиз. Келиңиздер, өтүңүздөр, өзүңүздөр көргөндөй бул 2 бөлмөлүү батир. Планировкасы сквозной деп айтылат. Мындайча алганда бир терезелери северди караса, бир жагы югту карайт да. Полноценный 2 бөлмөлүү квартира, эч кандай студия эмес. Эң негизги эмнеси ыңгайлуу квадратурасы. Аянт аябай чоң эмес, 2 бөлмөлүү квартира үчүн 67 квадрат, мындайча айтканда аябай ортосу да. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Бул жакка өтсөк, бул жак кухня. Кухня советский постройка үйлөрдөн айырмасы бул жерде квадратурасы, то есть аянты чоңураак да, кененирээк 11 квадрат. Жана айтып кеткендей эле газ бар. Тамак жасоого кухнясы бар экен. Ошондо бул батир сатылып атканда, бул ушул мебелдер менен кошо сатылып жатабы, Ооба, бул жерде азыркы убакта эч ким турбайт. Болгон эмерээк бытовой техника бүт бара калат да. Мен кардар катары келсем, кайсыл эмнеге бул батирдин эмесин карашым керек? Көңүл буручу нерселерби? Ооба. Эми эң негизгиси любой баягы үй карап атканда бул мындайча айтканда конструкциясына көңүл буруш керек. Бул жерде эң жакшы конструкция деп эсептейбиз, монолитный каркас деп коет да. Заполнениялар ортолору бышкан кирпич менен толтурулган. Бул эмне берет? Бул кышкысын аябай жылуу кармайт деген үй. Ошондой эле ошол эле маалда сейсмостойкий. Өзүнүн стандарты боюнча 8 баллга чейин расчеттолгон да. Негизгиси андан тышкары планировканы өзүн тандаш керек. Ошондой көрүп аткан планировка силерге ыңгайлуу болобу? Биринчи жашаганыңыздачы. Мындайча айтканда, элестетип көрүш керек уже жашап атам дегендей кылчы. Зал менен анда спальня көрөлү. Ооба, жүрүңүздөр. Бул бөлмө боюнча эмне айтып бересиз? Бул спальня. Өзүңүздөр байкагандай ичи кенен, аябай. Потолоктору бийик. Основной жакшы плюстары ушулар да. Анан муакта көрүп атсаңар, ригель деп коет да, ушу бетонная конструкция. Именно жана сейсмостойкость бере турганчы. Артыңарда болсо полупанорамный терезелер, пластиктен жасалган. Бул жерде еще кондиционер жайгашкан. Ошондо баягы кардар келип көргөндө эмнесин көбүрөөк караш керек бул жерде? Эми жанагы эле да. Ушул мисалы үчүн спальняга киргенде ушул квадратура силерге ыңгайлуу. Мисалы үчүн, может, кийин убакыт менен бир нерсе өзгөртөсүңөр. Шкафтарды чоңураак кылып коесуңарбы, же бул жерде, может, наоборот, балдар үчүн комната кылып бересиңерби? Ошонун баарын заранее ойлонуш керек да. Эмеректерди кайсы жакка кандай кылып жайгаштырабыз дейт. Ошондо бул комнатага азыр ата-энеси жана бир жаш баласы бар болсо, же колунда баласы бар болсо ыңгайлуу болот экен да. Ооба, ошолго как раз таки бул жерде жашап жүргөн мурдакы ээлери ошондой болчу да, кичинекей баласы бар, өзүңүздөр көргөндөй бул жерде манеж турат. Жаш семья 2-3 балага чейинкилерге мындайча айтканда ыңгайлуу. Бир кичинекей бул жерде болсо 2 баланы тиги кийинки комнатага киргизип койсо. Анда кийинки комнатаны көрөлү. Ооба, жүрүңүздөр көрсөтөйүн. Бул комнатага деле кирдик. Бул мындайча айтканда зал. Эгерде жана айтып кеткендей да 2 бала бар болсо, бул жерди мындайча айтканда балдар комнатасы кылып койсо деле болот да, бөлмөсү болот. Мурунку 160-сериядагылардын квадратурасын болгондо канча квадрат бул жерде залда? Залды орто эсеп менен алганда лоджиясын кошпогондо бул жерде 16 квадрат. Анан артыңарда еще лоджия бар, 3 квадрат метр. Азыркы күнү ошол лоджиясы техпаспортко кирилгенби же кирилген эмеспи? Эми основная площадька кирген эмес. Мындайча айтканда, квартираныкы азыр 64 квадратный метр. А если тиги лоджияны кошо турган болсок, ал жерде еще 3 квадрат, ошо менен 67 болуп калат да. Бул жер ошондо холл болуп саналат. Ушул жерде сразу санузелдери раздельный да. Бул жер ванна комнатасы, тиги жери туалет. Ошондо бул жерде азыркы күндө батирдин баасы базар баасы боюнча канча болуп атат? Баасы боюнча орто эсеп менен алганда $95,000 $105,000 ортосунда да.
болуп атат, эгерде мындай снимать этип жашаймын, аренда кылам деген болсо канча болуп атат? Мен өзүм аренда менен иштебейм, только сатуу жагында иштейм да. Анан баягы аренда менен иштеген коллегалардын айтымында 50 000 сомдон өйдө дейт. Эгерде бул батирди инвестиция катары сатып алса, примерно 50 000 сомдон 60 000 сомго сдавать этип салса болот экен да. Ооба, минимально 50 000 сом айына мындайча айтканда пассивный доход алып турса болот. Эгерде сиздер ушундай батирлерди обзорун кааласаңыздар, биздин YouTube каналдын комментарийге плюстарда жазыңыздар. Биз ушундай эксперттерди чакырып, батирлерди обзор жасап бергенге аракет жасайбыз. Анан биздин ОСК Кыргызстан YouTube каналына катталыңыздар. Рахмат. Эмне деш керек?